Салам достор, Кыргыз шоу бизнесинде бүгүн эмне жаңылык? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Анжелика элдин акчасына машина алдыбы? Айзада Жамгырчиева: сасык бийликтин оюндарынан алысмын. Сураныч: адамдын үстүнөн пиар жасабай эле койсоңор. Асема байлыгынын ачыкка чыгарды. Самара Каримова даңк медалын алабы? Ырчы Анжелика 6 августта апасынын туулган күнүнө белек кылган унаа каттуу талкууга түштү. Анын катталуучулары ал унаа элден кайрымдуулукка деп топтогон акчага алынды деп ырчы айымды айыптап жатышат. Анан бүгүн Анжелика хейтерлерине жооп кылып кайрылуу жолдоду. Жашоо кичинекей эле болгон бүлдесебизди, болгон көнөгүбүздү, болгон белегибизди эртеңге жечип калышыбыз керек. Муль тууган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Алыскы Грециядагы мырзанын атынан, жана Марленин атынан, сиздердин ошол балдарыңыздын жана неберелериңиз Айым, Айлим, Айлинканын атынан ушул белекти кабыл алып коюңуз. Алып баруучу ырчы Айзада Жамгырчиева аны депутаттыкка ат салышып жаткандардын катарына кошкондорго өз пикирин билдирип социалдык баракчасына пост бөлүштү. Айзада биринчилик орун куттуу болсун деген эле тааныштар. Сасык саясаттын оюндарынан алысмын, ойногон эмесмин жана ойногум келбейт. Сураныч: адамдын үстүнөн пиар жасабай эле койсоңор деп кайрылды алып баруучу. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Айзада Жамгырчиева депутаттыкка татыктуубу? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Белгилүү ырчы актриса Асема Токтобекова кечээ өзүнүн жеке баракчасынан балдарынын курчоосунда түшкөн сүрөттү көрөрмандарына бөлүштү. Ырчы айымдын 1 uu 2 кызы бар. Менин болгон байлыгым мына балдарым. Балдарыбыз үчүн баарына даярбыз. Спонсор экөөбүз, деди ал. Ырчы Айбек Карымов кайсы партия менен шайлоого аттанат? Ырчы Айбек Карымов өзүнүн жеке Facebook баракчасынан өзү билдирди. Бүгүн туулган күнүм. Ушул күнү жарык дүйнөгө келген замандаштарымды чын дилимден куттуктайм. Ал эми колумдагы комузум түбөлүк досум. Кудайдын колдоосу менен көп ийгиликке жетелеп келет. Жакында жогорку кеңешке аттансамбы деп турам. Дале болсо комузум жанымда болот. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Ырчы Айбек Карымов депутаттыкка татыктуубу? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Жакында эле Кодул Гүлжайын Атаканова белгилүү ырчы Анжеликага Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүүнү сунуштаган. Анан ырчы Самара Каримовага Ош шаарынын айрым ыктыярчылары тарабынан даңк медалына көргөзүү боюнча демилгелүү топ түзүлгөнү турат деген ушактар таралууда. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Даңк медалына татыктуубу? Ырчы Гүлжигит Калыков өзүнүн Instagram баракчасына кызы менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, мындай деди: татыктуу кызым Даткайым, менин катталуучуларымдын арасында Даткайымдар болсо коммент жазабыз деген. Ырчы Данияр Эрматов өзүнүн Instagram баракчасына видео жүктөп, жакында бул клип жарыкка чыгат буюрса, башка өлкөдөн кыйынчылыкты көрүп мекенибизге куса болгон бир туугандардын жашоосун чагылдырдык. Ырдын аталышы айылымды сагындым. Маматкулов Тимур агабыз чын жүрөгү менен аткарып берди. Эрни Сыдыков досум жеткире тартты буюрса деген ал. Ушундай ойногон актер көрө элек азамат. Чыныгы. Чыныгы. Бар болуңуз.